Саламатсызбы? Бүгүнкү биздин сабагыбыз нейрофотосессия боюнча болмокчу. Нейрофотосессияны жасоо үчүн эң эле биринчи баштапкы этап бул биз сөзсүз түрдө ChatGPT'ни жүктөп алышыбыз керек. ChatGPT'ни Play Market'тен, кимде Android болсо, кимдики iPhone болсо App Store'дон жүктөп аласыздар. ChatGPT'ге киребиз. Бул кадимкидей эле Google аккаунт аркылуу катталып киресиздер. Google аккаунт бардык эле нейросеттерге керек эң оңой жолу катталуунун. ChatGPT'де негизи бир күндө 3 сүрөттү генерацияны бекер жасап берет. 3 сүрөттөн өткөн соң сиздер акча төлөп андан ары иштөөгө туура келип калат. Азыр биз биринчи эле учурда ChatGPT'нин жакында жаңы чыккан мүмкүнчүлүктөрү жөнүндө тааныштырам. Могул жерде карасаңыздар, толтура стилдер бар. Набросок, драматический, плюшевый дейт, ретро аниме дейт, рыбий глаз дейт, поп арт, sugar cake дейт, inwork дейт, art school дейт. Ушул стилдеги сүрөттөрдү каалаган бир стилге коюп туруп өзүңүз жасап алсаңыз болот. Мисалы карап көрүңүз. Биринчи сүрөт набросокто биз жасап көрөлү. Набросокто басасыз дагы өзүңүздүн каалаган бир сүрөтүңүздү коесуз. Мен мисалы өзүмө жаккан бир сүрөтүмдү издеп атам азыр. Ошол сүрөтүмдү коюп коем азыр. Могул сүрөттү коеюн. Ушул сүрөттү коюп, бизге ChatGPT өзү автоматтык түрдө промпт жазып берет. Көрдүңүзбү? Менден буга чейин промпт бересизби, промпт жазганды үйрөтөсүзбү дегендер болсо, мында карап көрүңүздөр. ChatGPT'де промптту өзү эле жазып берет. Промпт жазып кыйналып отурбайсыздар. Чыдамсыздык менен аябай күтүп жатам. Мына карап көрсөңүздөр, карандаш менен набросок болуп чийилип тартылган сүрөт сыяктуу болуп чыгып атат. Кандай сонун, эч бир кыйналбай, фотосалонго барбай, үйдө отуруп эле өзүңүздөр каалаган стилде ушундай сонун сүрөттөрдү жаратсаңыздар болот. Эми муну биз кантип өзүбүзгө сактап калабыз? Ошол сүрөткө басабыз дагы, өйдө жакта генерация деген, сохранить дегенде бассак, бул биздин галереяга сакталып калат. Эгерде ушул сүрөтүңүздү башка бирөө менен бөлүшкүңүз келсе, поделиться дегенде басасыз дагы. Сиз каалаган WhatsApp каякта бөлүшүүнү кааласаңыз, басып туруп ошол жак менен бөлүшө берсеңиз болот. Эми кийинки күндө кандай дагы сүрөттөрдү генерация кылсак болот экен карап көрөлү. Эми бул жерде кийинки эмени карасаңыздар, бул ылдый жакты. Бул жерде сонун мүмкүнчүлүктөр бар. Могул жерде караңыздар. Как бы я выглядел как поп-звезда дейт, выглядела как поп-звезда дейт. Эгерде бир жылдыздын ордунда болсо, мен кандай көрүнмөкмүн дейт. Муну жасап көрсөңүздөр болот. Мага кызыгы азыр мага стиль тандап бер. Бул жерде өзү сизге стиль тандап берет экен. Сиздин сүрөтүңүзгө жараша. Азыр ошол сүрөттү тандап көрөлү. Бизге ошо сүрөтүбүзгө жараша стиль тандап берсин. Бул жерде дагы карап көрсөңүз, мен жөнөкөй эле, атайын жөнөкөй эле бир сүрөтүмдү алдым. Ушул сүрөтүмдү кандай кылып өзгөртүп берет экен деп. Сүрөтүбүз генерация болуп жатат. Азыр мен чыдамсыздык менен күтүп атам. Мага кандай стилди тандады болду экен деп. Сиздер дагы ушундай генерация кылып, сиздерге кандай стиль жакшы жарашат экенин көрүп алсаңыздар болот. Анан ошондой стилде кийингенге аракет кылсаңыздар болот. Азыр карап көрөбүз. Дагы бир айта турган нерсе, эгерде ушу генерация болгондон кийин сизге эгерде бир нерсеси жакпаса, кайрадан өзүңүз промпт жазып туруп өзгөртүп алсаңыз болот. Сөзсүз түрдө бир сүрөттү бир эле жолу генерациялогондо эмес, бир нече жолу генерация кылып туруп эме кылсаңыз болот. Мына карасаңыздар, мага моундай стилди тандаптыр. Эми мен бул жерде айтайын, промпт берейин. Менин чачымды жарашыктуу жасалгала деп коеюн, жасалгала. Эми эң кызыгы, мен чачымды кантип жарашыктуу жасалгала экен, мага ошо аябай кызык болуп жатат. Ага чейин биз бул жакта өзгөрүүнү карап көрөлү. Муну караңыз, күнүмдүк эле эс алуудагы сүрөттү койдум эле, аны мындай кылып өзгөртүп берип койду. Так, сүрөтүбүз генерация болуп жатат. Мен чачымды кантип жасалгала болду экен, азыр көрөбүз сиздер менен чогуу. Мына карап көрүңүздөр.
чач тарачка баруунун такыр кажети жок. Сонун кылып жасап берди менин чачымды. Кааласам бул жерге менин жүзүмдү макияж кылып берди деп жазып койсом дагы макияж да жасап берет. Так, эми кийинки көндүмдөргө өтөлү. Эми кийинки эмени карасак, я в роли девушки с жемчужной сережкой дейт. Муну жасабай эле коелу, өзүңүздөр жасап аласыздар. Эгерде сиздерде кандайдыр бир товар болсо, ошол товарыңыздардын профессионалдуу фотосун жасап берет могул жерде. Анан кийинки эгерде сиздин бир сүрөтүңүз болсо, ошол сүрөттүн арткы фонундагы адамдарды алып берет. Стилди азыр тандап көрдүк биз. Анан кийинкиси сделай ремонт в моей комнате дейт. Ушу аябай кызык болуп атат. Эгерде сиз үйүңүздүн кантип ремонт кылсам экен, үйүңүзгө эмне мебелдерди алсам экен, дизайны кандай болсо экен деп ойлонуп жаткан болсоңуз, эч ойлонбой эле ушул чат GPTге салып туруп эле пустой комнатаңыздын сүрөтүн тартып элечи, ушинтип өзүңүздүн үйүңүздү жасап алсаңыз болот. Мен бул жерде бир даяр сүрөттөр дайындап койдум эле. Азыр карап көрөлү. Пустой комнатаны койдум. Мынакей көрүңүздөр. Эми ушуну бизге кандай десем, дизайн менен сонун кылып жасап берет. Караңыздар, мен моундай эле эч бир мындай дизайндалбаган эле, эч кандай мебелдер жок эле комнатанын сүрөтүн жүктөдүм эле. Азыр аны кантип жасап алаптыр сиздер менен чогуу көрөбүз. Дагы айта турган нерсе, эгерде сиздерге жакпай калса, бир жерин өзгөртүш керек болсо, ошол жерин жазсаңыздар, сиздерге сонун кылып өзгөртүп берет. Мына көрдүңүздөрбү, сонун кылып бизге дизайн түзүп, кандай стилде, кандай түстө болуш керек экенин баардыгын тандап сонун кылып бериптир. Дагы эмнелерди жасай алат десеңиз, өзүңүз сүрөтүңүздү жүктөп, же өзүңүз каалаган бир сүрөттү жүктөп туруп, бир кийимдердин сүрөтүн жүктөсөңүз, өзүңүз каалагандай стилдеги кийимдерди, анан астына мынтип жазасыз. Мага бул кийимдерди кийгизип кой деп команда берсек, бул кийимдерди бизге кийгизип, азыр бир аздан кийин генерация кылып берет. Кандай жарашат экен көрсөк болот. Бизге бул стиль жарашабы, жарашпайбы, азыр байкап көрөбүз. Сүрөтүбүз даяр болуп калды. Бул кийимдерди кийгизип кой деп биз команда бергенбиз. Өзүңүздөр кааласаңыздар башкача кылып бересиз. Коз деп команда берсеңиздер болот. Мен азыр сиздерге көрсөтүп берүү үчүн эле ушундай бир команда, кыскача команда берип койдум. Азыр көрөбүз бизге кантип кийгизип коюптур. Мына көрүңүздөрбү, сонун кылып бизге жарашыктуу кылып кийгизип коюптур бул кийимдерди. Муну биз сактап алабыз, Сиздерге жакты болсо керек деп ойлойм. Бул сиздерге кандай түс жагат, кандай стиль жарашат экенин билгиңиздер келсе, ушул эмеге салып көрсөңүздөр, аябай сонун бир стилдерди тандап кийсеңиздер болот. Сиздерге бул стиль жакты деп ойлойм. Мага да бул аябай жакты. Эми дагы чат GPTнин кандай мүмкүнчүлүктөрү бар? Чат GPTден ушундай эле инфографика жазсак болот. Инфографика жасоо үчүн биз өзүбүз каалаган бир товарды алабыз. Мисалы, могул туфлинин сүрөтүн алалы. Эме жазабыз. Бул туфлиге инфографика жасап бер. Инфографика сүрөт форматында болсун дейли. Анан карап көрөбүз. Эгерде кандайдыр бир детальдарды кошкубуз келсе, дагы кийин дагы промпт жазып команда беребиз. Кимде ким Wildberries'те иштесе же өзүнүн кийимдерин онлайн магазин кийимдеринин сүрөтүн онлайн магазинге коюп, ошол кийимдер жөнүндө маалымат, инфографикалык маалымат берем десе, ушинтип жасап алса болот, бекер эле да. Эч кыйналбай эле, оңой эле. Эң негизгиси туура промпт жазып, тактоочу промпт жазсаңыздар, сонун кылып чыгарып берет. Бул англис тилинде болуптур. Эми ушуну эгерде кыргыз тилине которгуңуздар келсе, кыргыз тилинде жасап бер. Же орус тилинде жасап бер деп команда берсек,
инфография кыргыз тилинде болуп калат. Азыр карап көрсөңүздөр өзүңүздөр. Бардык ушул туфлиге байланыштуу маалыматтардын баарын бергенге аракет кылган. Сонун мындай бир караганда эле кандай десем, сатуучу реклама деп айтсак жаңылбайм. Биздин кыргыз тилдүү инфографикабыз даяр болду экен, азыр карап көрөбүз. Айтып койчу нерсе, ChatGPT кыргыз тилинде аябай жакшы биле бербейт. Бир аз каталары болсо оңдоп коюңуздар, кайра промпт жазып оңдосоңуздар болот. Мына бул жерде көрдүңүздөрбү, кээ бир жерин орусча, кээ бир жерин казакча кылып эметип коюптур. Мунун үстүнө кайра иштегенге туура келет, көрдүңүздөр. Кыргыз тилинде анча жакшы жаза албайт. Эми кийинки кантип биз логотип жасайбыз. Бул ChatGPT'де ошондой эле логотип жасаса да болот. Деген сулуулук салонуна логотип жасап бер. Логотип жасап бер деп команда бердик. Анан логотип тамгадан болсун дейле, тамгадан. Логотип А тамгасы менен болсун. Тамгасы менен болсун деп жазалы. Азыр карап көрөлү. Биздин сулуулук салондун логотипин кантип жасап берет экен. Сулуулук салонунун логотиби даяр болду. Карап көрүңүздөр. Ушинтип жасап берди. Эгерде бул жерде сиздерде арткы фон жакпай аткан болсо, арткы фонду оңдоп бер. Эмнеси жакпай аткан болсо, ошону кайрадан оңдоп бер деп жазсаңыздар болот. Кайрадан өзгөртүп. Бул черновой варианты акырындап жакшыртып алсаңыздар болот. Эми андан сырткары рекламалык баннер да жазсаңыздар болот. Бул жерден мага окутуу борборуна, мисалы, кандай десем, Айданек дейинки. Айданек окутуу борборуна англис тили курсуна баннер рекламалык баннер жаса деп биз промпт жаздык. Биздин рекламалык баннерибиз даяр болуп жатат. Айданек деген окутуу борборуна англис тили курсуна жасаттык. Караңыздар кандай сонун, аябай кандай десем, сатуучу реклама болуптур. Көрдүңүздөрбү? Бул жерде эгерде кыздын сырткы келбети азиат улутундагы, эгерде башка улутундагы, европеец улутундагы болот десеңиз, европеец болот. Эркек бала реклама кылсын десеңиз, эркек бала реклама кылат. Бүтүндөй баардык, даже телефон номериңизди жазсаңыз, телефон номериңизге чейин бүт баарын коюп берет бул жерге. Бул сизге даяр рекламалык баннер болуп калды азыр. Достор, мына ушинтип ChatGPT'деги болгон сүрөттү кантип генерация кылганды сиздер менен чогуу үйрөндүк. Бирок ChatGPT'де бир аз кандай десем, бир күндө 3 эле генерация кылып, анын аркысын акы төлөп генерация кылып калгандыгыңыздарга байланыштуу мен сиздерге дагы бир жолун көрсөтүп берейин. Акы төлөнбөчү эмелерди көрсөтүп берейин. Бул оңой эле Gemini деген программа бар. Буга сиздер кадимкидей эле көчүрө аласыздар, кааласаңыздар сайтынан эле жазсаңыздар болот, көчүрбөй эле эме кылсаңыздар. Бул жерде сиздер кадимкидей эле Google аккаунт аркылуу катталасыздар. Создать изображение деп туруп, могул жерден текстовый создай изображение космонавта в открытом космосе деп туруп, мисалы мынтип эле текстик эме кылсаңыздар, текстик промпт жазып туруп эле ушундан сүрөт генерация кылсаңыздар болот. Ошондой эле ChatGPT сыяктуу эле сүрөтүңүздү загрузка кылып туруп, ошо сүрөтүңүздү оңдоп иреттесеңиз болот. Мына биздин сүрөтүбүз даяр болду. Космонавттыкы башка сүрөттөрдө ушинтип эле генерация кылсаңыздар болот. Бул сүрөттү биз кантип сактап алабыз? Астында караңыздар. Поделиться, копировать жосо сохранить бар. Сохранить дегенде бассаңыздар, бул сүрөт сиздердин галереяңыздарга сакталып калат. Башка да толтура платформалары бар. Сүрөт генерация кылуу боюнча бул баштапкы көндүм болгондуктан сиздер баштапкы биринчи ChatGPT'ден жакшы үйрөнүп алыңыздар, андан кийин башка программалардан үйрөнсөңүздөр болот. Эгерде сиздер профессионалдуу түрдө сүрөт генерация кылганды үйрөнөм десеңиздер, бул Crea.ai платформасы. Бул жерде акы төлөнүп генерация болот. Платформаны сатып алып, сиздер профессионалдуу түрдө сүрөттөр жасап иштесеңиздер да болот. Сиздер менен бүгүн
ушундай маалыматтарды бөлүшүп жатканыма абдан кубанычтамын. Мен ойлойм, сиздер бул көндүмдөрдүн баардыгын үйрөнүп кетесиздер. Ошондой эле мени колдоп, менин каналыма катталып, кийинки сабакта кайсы университет боюнча үйрөнгүңүз келет, ошол жөнүндө жазганды унутпаңыз. Көрүшкөнчө.